Кыргызстан менен Швециянын Стокгольм шаарындагы эл аралык арбитраж бири-бири менен экологиялык соттук териштирүүлөрдү чечип, бир пикирге келүүгө ниеттенүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында белгилүү болду. Анда Кумтөр кенинин айланасындагы экологиялык абалды жакшыртуу боюнча Центера Голдинг компаниясы менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу экологиялык соттук териштирүүлөрдү жөнгө салуу боюнча маалымат берилди. Сүйлөшүлгөн келишимдердин жыйынтыгы тууралуу Центера Голдинг компаниясы жаңыдан түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна айлана чөйрөнү коргоого тармагында иш чараларды өткөрүү үчүн 50 миллион АКШ долларын которууга даяр. Аталган каражат биринчи кезекте Ысык көлдүн жээгинде заманбап суу тазалоочу түтүктөрдү курууга жана модернизациялоого сарпталат. 2009 жылдагы көрсөтүлгөн келишимге ылайык жыл сайын төлөнүүчү каражат 310 миң доллардан 3 миллион долларга жетти. Кумтөр Голдинг компания буга чейин өкмөт көз карандысыз эл аралык консультант катары тартылган Амес компаниясы тарабынан коюлган бардык көрсөтмөлөрдү аткарат. Социалдык өнөктөштүктүн алкагында канадалык инвесторлар республикалык онкологиялык борборду техникалык модернизациялоодон өткөрүүгө 10 миллион АКШ долларын бөлүүгө даяр. Калыбына келтирүү фондун каражаты Улуу Британиядан Кыргызстандын каржы мекемелерине жыл сайын 6 миллион АКШ доллары өлчөмүндө кең жабылгандыктан кийинки калыбына келтирүү багытында иштерди аяктоого карата жогорулап турат. Центера Голдинг ошондой эле өлкө аймагында жаңы геологиялык чалгындоо иштерине кыргыз тарап менен биргеликте кен иштетүүчү ишканаларды түзүү аркылуу жаңы инвестицияларды тартууга даяр экенин билдирди. Биринчиге кой. 23 миллион доллар бар аякта. Ошол акча бүгүн акча каражаттар башка мамлекетте сакталып турат да. Биз бул фонддун каражаттарын Кыргызстанга алып келишибиз керек. Анан бул акчалар Кыргызстан экономикасына иштеш керек. Мен ойлоп атам, биринчи кадам жасап, ушул маселелерди чечип алышыбыз керек. Анан бул маселелер чечилгенден кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү кадам кылып чечип кете бериш керек четинен маселелердин баарын. Бирок сиз жакшы баштадыңыз. Ушу Кумтөрдү бир дагы премьер-министр ушинтип алып келип айткан жок эле. Мен айтып коеюн, жакшы төлгө болуш керек, урматтуу депутаттар. Мына ушул жакшы бир жетишкендиктер менен келип, өзүңүз биздин комитетке да төлгө болот, атайын ушу келсе экен деп тилегем. Өзүңүз мынакей биринчи кадамыңызды биздин комитетке келип, чечилбеген Кумтөрдүн бир жагын чечип келип, мынакей бизге доклад берип атасыз. Бул да бизди кубандырат.